Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Қанат Осмонов, Қырғызстан профсоюздар федерациясының қоғамдық башталыштағы төрағасының орынбасары. Рахмат сізге бізге келгеніңіз үшін. Профсоюздағы чуақтың құндайлы болып кетті да, аябай. Эки қош бийлик деп атаса болот. Анткени мыйзам боюнча жетекчиси эмес, башка адамдар отурат азыр профсоюзда. Эмне үчүн мындай болуп кетти? Эми ачыгын айтсак, сиз айтмакчы, бул талаш тартыш 2017 жылдан бери келатат, токтолбой эле. Эми биздин кыргыз элинин коомчулугу жакшы эле түшүнүп калды профсоюздагы чырды. Ачык айта кетсек, профсоюз деген бул коомдук башталыштагы ыктыярдуу уюм болуп эсептелет. Негизги максаты иштеген адамдардын, эмгекчилердин эмгек укуктарын, социалдык, экономикалык кызыкчылыктарын коргоо болуп эсептелет. Мына ушундай уюмга 2017 жылы 16 январда жанагындай аэропорт Манаста каргашалуу самолет кулаган күнү бизге ошо кездеги өкмөттүн вице-премьери Чолпон Султанбекова деген Асан Акунов, Мирбек Аскеровичти жетелеп келди. Мынакей сиздерге жаңы төрага алып келдик деп. Ошо кезде съездде шайланып ийгиликтүү иштеп аткан төрагабыз бар болчу, Абдрахманов деген. А кишини мажбурлап, арыз жастырып, кетирип бу кишини алып келди. Алып келип туруп мактады бизге. Ушундай эмгеги сиңген адам, жогорку кеңештин депутаты болгон, Ысык Көл областында 2 жолу губернатор болгон, Бишкек эркин экономикалык зонасында директор болгон деп туруп. Биз ишендик, бизге резюмесин таркатты. Ишенип, Кыргызда биз чыгыш эли болгондон кийин мындай бир улуулар өдүяктын айтса, баш иймейбиз бар. Ошол багытта макул деп бу кишини шайладык. Көржө бизди алдап келген экен. Көп убакыт өтпөй калпы чыгып калды. Калпы эмнеден чыгып атат? Биздин негизги документ профсоюздар жетекчилиги алган. Бул профсоюздар жөнүндөгү мыйзам жана профсоюздун азыркы күндө иштеп аткан уставы. Ошол уставда жакшынакай таамай жазылган норма бар. Кыргызстан профсоюздар федерациясынын төрагасы болом деген адам, орун басар болом деген адамдар профсоюз жаатында шайланып иштеген 5 жылдык тажрыйбасы болуш керек деген. Бул киши бизге берген резюмесинде жазып атат. 1999 жылдан баштап 2007 жылга чейин Аман имарат курулуш деген курулуш компаниясында жетекчинин орун басары болуп, бир убакта ошо жердеги баштапкы профсоюз уюмунун төрагасы болуп иштеген деген. Биз ишенгенбиз. Көрсө, мунун баарысы калп жасалма экен. Кыргызда бир жакшынакай сөз бар. Өздөн чыккан өрт жаман, өзөктөн чыккан жат жаман деген. Ошол жакын адамдары командасынын ичинен чырлаша кетип туруп, калптын баарысын ачыкка чыгарып коюшту. Көрсө, жанагындай эч кандай уюмда бул иштебеген экен. Ал уюм Аман имарат курулуш деген. 2009 жылы түзүлүп пайда болгон экен. Кийин 2 жыл өткөндөн кийин тиги көргөзгөн мөөнөттөн. Анан кийин көрсө, бизге келердин астында ошол уставдагы норманы билип туруп, кокуй мондай 5 жылдык тажрыйбасы жок экен деп туруп, жасалма жанагы сумдун жандагы переходдон печать жасатып, печатты койдуруп келген экен да. Мунун баарысын өздөрү айтып таштап атпайбы? Мына ушул иш эгерде мөөрдү жасалма кылса, анын үчүн жооп бериш керек да. Вот, мынакей ошол иш болгондон кийин биз бу кандай деген, бизди алдаган турбайбы? Бул чоң бакыйган коомдук уюм болсо, 750 000 мүчөсү бар. Деп тургандан кийин биз укук коргоо органдарына кайрылдык. Ошо кездеги Финполиция кылмыш иш козгоду Асан Акуновдун үстүнөн. Кылмыш иш козгоп, жасалма экенин далилденди. Жанагындай юстиция органдарынан бизге жооп берди. Жанагындай Аман имарат курулуш деген курулуш компаниясы 2009 жылы гана пайда болгон. Буларда тигил эсепке отурган деп. Ошондон кийин биз айттык, бу эмне деген, ушундай чоң уюмду өз умурдук ишебей туруп алдаган деп тургандан кийин биз сот органдарына кайрылдык. Биринчи райондук соту чечим чыгарып берди. Туура эмес шайланган. Жанагы уставдагы норма бузулган деп. Бишкек шаардык соту муну күчүндө калтырды. Туура чечим чыккан деп. Жогорку сотко келгенде ары бери калчашты, созушту, аягында ушундай аныктама чыгарышты булар. Бул профсоюз деген коомдук уюм, партияларга, өкмөткө көз каранды эмес, алардын кийлигишүүгө укугу жок. Ошон үчүн мурунку эки соттун чечимдерин жокко чыгарып туруп, бул маселени кайсыл
орган шайласа ошол чечсин деген аныктама чыгарышты. Мына ошондой аныктама чыккандан кийин 20-жылы 5 февралда биздин федерациянын эң жогорку уюму болуп съезд эсептелет. 5 жылда бир жолу чакырыла турган. А ошол 5 жылдын ортолорунда жогорку уюм болуп туруп Кыргызстан профсоюздар федерациясынын кеңеш эсептелет. 29 адамдан турган. Мына ошол кеңеш менен бу кишини шайлаганбыз. Ошол кеңеш чогулуп туруп 29 кишинин 19-у чогулуп, бул кворум. Бу кишини кызматтан кетиргенбиз, жанагындай алдаган үчүн. Өзүңөр чечкиле деп атат да. Ооба, өзүбүз чечтик. Чечкенден кийин бу киши граждандык багытта сотко кайрылды. Сот кабыл албай койду. Себеби дегенде жогорку соттун чечими турат. Андан кийин бул киши айлазы кеткенден кийин укук коргоо органдарына, милиция органдарына кайрылып туруп, бул жерде кылмыштын белгиси бар деп туруп, сотко берип атпайбы органдарга. Мына ошол жерден 1-Май райондук ички иштер башкармалыгы бул жерде кылмыштын эч кандай белгиси жок, бул граждандык иш, эмгек талашы деп туруп отказ кылат. Ошентсе башкы прокуратура аны жокко чыгарып туруп, Бишкек шаардык башкы ички иштер башкармалыгына берип атат. Булар иш козгоп, ошол 19 кишинин 4-өүнө, ошонун ичинде мен да бармын. 4-өүнө кылмыш ишин козгоп, мынакей жакын күндө гана бүтүп атат бул иш. Бизди жоопка тартабыз деп атат. Кылмышты жасаган Асан Акунов, кылмышы далилденип атат, кымтыксыз. Сот чыгарып атат чечим. Сот чыгарып атат чечим, а жоопко биз тартылыш керек экен. Мынакей 4 жолу ошол ишти кылмыштын белгиси жок деп кыскартса, 4 жолу жокко чыгарып жандандырып атат. Мынакей жакынкы убакытта 5-нчи жолу бул ишти кыскартты. Эми дагы кандай болот, мындан ары биле албайбыз. Дагы эле эметиши мүмкүн, биздики баягы бул укук коргоо органдарында, сот органдарында мышык чычкан ойногон сыяктуу эле болуп баратат. Мыйзамды ушундай кылышат. Эмне үчүн мына соттун чечими турса, тергөө токтотуп атса, эмне үчүн прокуратура кайра башташ керек? Эми ушул парадоксту мен айтып кетейин деп атам, өзгөчө белгилер. Соттун чечими турат. Бул жерде эч кандай кылмыштын белгиси жок деп туруп. Ошол соттун чечимине негиздеп туруп тергөөчү токтом кылып атат. Бул иш кыскартылсын, себеби дегенде күчүнө кирген соттун чечими турат деп. Ошентсе башкы прокуратурабыз бул тергөөчүнүн токтомун жокко чыгарып атат. Кандай себеп менен? Мен түшүнбөй калдым. Мен юрист эмесмин, бирок ушунча бул иштер менен жүрүп атып, практик юрист болуп калдык. Соттун чечимин прокуратура жокко чыгарат деген барбы? Мен билгенден соттун чечимин президент өзү аткарып атпайбы? Эми соттун чечими, Күчүнө кирген соттун чечимин. соттун чечиминин негизинде тигил тергөө токтотуп атат. Ошол тергөөнү тигилер кайра жокко чыгарып атат. Тергөөчүнүн чечимин. Эми акыркы жолу дагы эле ошол тергөөчү Бишкек шаардык ГКНБнын дагы эле ошол тергөөчү 5-нчи жолу кыскартты бул ишти. Мына бүгүнкү күндө. Болбой эле кандай кызыкчылыгы бар прокуратуранын? Прокуратуранын кызыкчылыгы дейбизби, башка дейбизби, бул жерде Асан Акуновдун эле таасиринен чыга албай атышат. Эми бул жагынан айта кетсек ачык. Асан Акуновдун жубайы, аялы жогорку кеңештин депутаты Молдобек Огулхан Сакиновна. Жөнөкөй депутат эмес, бул киши ошол жердеги аттуу баштуу чоң социалдык маселелер боюнча комитеттин төрайымы. Бул киши мынакей ошол Азыр кайра шайланды. тилекке каршы мына угуп атабыз, азыр жарыя боло элек, азыркы Созовкадагы депутат болуп өтүп кетти деп атабыз. Эми депутаттарыбыздын мынакей деңгээли ушул болуп атса кантебиз? Мынакей депутат деген мандат ал элдин өкүлү, элдин кызыкчылыгын коргогон адам болуш керек. Бул киши наоборот эмгекчилердин укугун тебелеген ишке барып атат. Ошол жерде токтоо, бул туура эмес экен деп күйөөсүнө жубайын айткандын ордуна бул киши кайта органдарга кысым көргөзүп, мандатын кыянаттык менен пайдаланып жанагындай иштерге барып атат. Мына Кыргызстан коомчулугу, эл журт, дүйнөдөгү профсоюз коомчулугу буга өтө терс көз караш менен карап атат. Кат жазылып атат. Ондон кат келип атат, туурабы? Анан кийин көрсө булардын негизги максаты профсоюздарда мындай мактана турган нерсе бир топ кыймылсыз мүлк сакталып калган. Советтер Союзунан бери келе аткан. Кыргызстандын Кудай берген жаратылышында табигый дарылык касиети бар жерлер өтө көп экен. Жанагындай минералдык суулар, ысык суулар, дарылык касиети бар ылайлар, абасы жакшынакай жерлер. Мына ошол багытта Кыргызстан профсоюздарында 6 санаторий бар, 6 эс алуу үйү бар, турбазалар бар, балдар эс алуучу жайлар бар. Көз артканы ушулар экен да.
Анан кийин бүгүнкү күндөгү мыйзам боюнча, бүгүнкү күндөгү иштеп жаткан устав боюнча аларга кол сала албайт экен. Бул жерден жанагындай съездин чечими же болбосо 29 кеңештин мүчөсү гана кол көтөрүп, добуш берип чечет экен дегенден кийин аялы депутат болуп туруп, жаңы мыйзам токуп киргизип атпайбы? Ал мыйзамдын тагдырын Кыргызстандын баары эле билип калды. Бүгүнкү күндө мынакей. Буга чейин 2 жолу жогорку кеңештен өткөзүп, президентке кол койгонго алып барганда президентибиз карама каршылыктар өтө көп экен деп туруп кайрыган. Жакында мына 3-чү жолу октябрь айында кабыл алып туруп, дагы жөнөттү эле. Азыр угуп атабыз. Көрө элекпиз, угуп атабыз. Президентибизге ушул Кыргызстан профсоюздорунун атынан чоң ыраазычылык айтат элем мен. Мынакей, президентибиз дагы көрүп туруп, жанагындай алешендиктер, конституцияга каршы келгендер, профсоюз уюмунун табиятына каршы келген, Кыргызстан кабыл алган эл аралык уюмдардын конвенцияларына каршы келген жерлер көп экен деп туруп, 3-чү жолу мындай мыйзам кабыл алышы мүмкүн эмес деп кайтарды деп угуп атабыз. Эми бирок жарыялана элекпи? Жарыяланып көрө элекпиз. Ошентип угуп атабыз. Эми ошол чын эле болуш керек. Бул жагынан мен биздин президентибизге өтө чоң ыраазычылык айтам. Профсоюздардын атынан себеби дегенде бул жерде ошол эмгекчил элдин укугу тебеленген нерсе болуп атат. Эми суроо болушу мүмкүн. Ал жерде эмнеси туура эмес деп. Ал мыйзам боюнча ошол федерациянын төрагасы бир кол койгон менен кыймылсыз мүлктү берип жибергенге укук пайда болуп калып атат. Жаңы мыйзам боюнча. Жаңы мыйзам боюнча. Муну эч кандай бериш мүмкүн эмес. Эртеңки күнү Кыргызстан эли, Кыргызстан профсоюзу жанагындай кыймылсыз мүлкү жок калсанда элдин тагдыры эмне болот? Эмгекчил эл бар, ден соолугу баарыбызга жакшы эмес, эс алыш керек, дарыланыш керек. Мына баа жеткис ушунчалык мындай жакшынакай курортторубуз бар биздин. Жалал Абад деген эмне деген курорт, Көгүл Тырысыкөл санаториясы, Ысык Ата деген эмне курорттор, мына ушуларды алып коебуз деген аракеттер күч болуп атат. Буга мурдагы мыйзам боюнча бир адам эмес, төрага эмес, жанагы 29 мүчөдөн турган же съездде чечилмек, же 29 кеңештин мүчөлөрү гана чечилмек. Азыр бир адам болуп калып атат. Азыр бир адам болуп калып атат. Бирок ал жаңы мыйзамды дагы 3-чү жолу эме болду, вето болду. Эми мен ойлойм, жогорку кеңешке депутат болуп келгендер эле бул кетип аткан созуп караганга менимче жетишпейт. Жаңы келген депутаттар эми акыйкат трезвый көз менен карап туруп мындай бир жакшы эметип коет. Анын үстүнө азыр баарыбызга маалым, жаңы конституцияга кабыл алганбыз Кыргызстанда. Жаңы конституцияга дал келтириш үчүн көп мыйзамдарды инвентаризация жүрүп атат. Мына ошол багытта моногул иштеп жаткан профсоюздун мыйзамын ошого дал келтириш керек, оңдоо түзөө киргизип. Ошону менен бул мыйзам кала берет деп ойлойбуз. Ошентиш керек. Эми эмне үчүн мына президент 3 вето салып атса, соттор чечим чыгарып атса, тергөөчүлөр токтотуп атса жанагы жасалма кылмыш иштерин, эмне үчүн прокуратура тирешип тура алат, тиренип? Мен бул жерден бир эле жоопту таап атам. Бул жерден Асан Акунов менен аялы депутат Молдобекованын таасиринен чыга албай атат. Булар прокуратура эмне баш ийип калганбы? Бизде башка ой болушу мүмкүн эмес. Алар баргандан кийин өзгөрүп калат, атмени болуп калат. Биз канча кайрылабыз мындай көз көрүнө турган кылмыштар боюнча. Эч кандай реакция жок. Алар кагаз түрүндө жазабы же ОЗК айтабы, ошол самат мындай бир реакция болуп атат. Бул жагы бизге түшүнүксүз. Бул укуктук мамлекет дейбиз. Бул жерде укук тебеленип атат, бузулуп атат мыйзам. Ошон үчүн ушундай жагдай профсоюзда тилекке каршы уланып келатат. Бул өтө уят нерсе. Эл аралык коомчулукка биз уят болуп атабыз. Кыргызстан профсоюздары ушул Борбордук Азия, мурунку СССР чөлкөмүндөгү мыкты профсоюздардын катарында болчубуз. Мына акыркы жылдары ушундай жагдай түзүлгөндөн кийин биз алардын астында уят болуп атабыз. Бизге байланышып айтып атышат, эмне болуп атасыңар деп. Анан баягы тыштан келген профсоюздун эмне уюм экенин түшүнбөгөн, эмне иш кылаарын түшүнбөгөн адамдар келип алып мына ушундай жагдайга профсоюздар туш болуп атат Кыргызстандан. Жанагы мен сөзүмдү айта кетейин деп атам, кыймылсыз мүлккө көз артып келген экен деп. Бүгүнкү күндө мынакей, менин колумда жакында материал тийди. Белгилүү жакшынакай курорттордун бири Жыргалан курорту бар Ысык-Көл областында. Ошол курортту кайсы бир чет мамлекеттик компанияга 49 жылга берип беребиз деген аракеттер башталып атат. 49 жылга берди деген бул жок болду, сатып жиберди деген нерсе. Ким баштап атат аны? Асан Акунов баштаган. Ал азыр башкарып атабы профсоюзду? Бүгүнкү күндө Асан Акунов жанагындай кеткенине карабай, соттордун чечими турганына карабай, баскынчылык жол менен келип алып туруп профсоюздун борборлук мекемесин, офисин басып алып отурат да. Ал жөнүнө келген жок. Жанагыл обон деген эмне экенин Кыргызстан баары билип калды. Аялдардан турган ошондой команданы алып келип, жаш спортсмен жигиттерди алып келип туруп, ошол жерге кирип, талкалап, басып алып отурат алигече.
Канча убакыт болду? Уже 1 жылдан ашып калды. 1 жыл отурат. 1 жыл отурат. Эч ким эчтеме дей албайт экен. Органдар эчтеке дей албай атат. Эмне үчүн? Келет. Ошо Соттун чечими турса. бизге дагы табышмак. Эмне үчүн мындай? Мына муну бекемдөө катары айтып кетейин. Кандай уюм болбосун, чечим кабыл алынып жетекчи пайда болгондо аны юстиция органдары регистрация кылат. Да. Мына бул жерде Чүй Бишкек юстиция башкармалыгы бар. Ошол жерге барганда буларды регистрация жасабай койду. Себебин айтып берейин. Жанагындай 5 жылдык тажрыйбасы жок. Бир. Анан биздин уставда жазылган съезддин эки эле түрү болот. Кезексиз жана кезектеги. Булардыкы чрезвычайный съезд деп өткөрүштү. 2. Бир сөздөн ошо маселе чыгабы? Чрезвычайный же кезексиз айырмасы? Уставда жазылган кезексиз жана кезектеги съезд деген. А булардыкы чрезвычайный съезд деп атат. Андай түшүнүк жок. Ну, Ал, макул. Андан кийин съезди чакырат жанагыл профсоюздар кеңеши. А булар кайсы бир чогулуштун чечими менен чакырып атат. Андан кийин эң негизгиси 29 мүчө болсо ошонун 9-10 эле катышып атат. Калгандары жок, кворум деген жок да. Жана федерация. Ошол себептен буларды Ресторанда өткөрдү окшойт съезд. булар жанагы Ала Тоо ресторанда эми мындай мына өзүңүз күлүп атасыз, айта келсек ресторанда съезд өткөрөт деген бул эмне? Мына күлкүдөн башка эчтеке болбой атат адам түшүнүгүндө. Анан ошол себептен Чүй Бишкек юстиция башкармалыгы буларды каттоодон отказ кылды. Бошо карабай отурат азыр. Отурат, мынакей. Бу кандай? Эми мынакей. Кандай акылга сыйбайт да. Укугу жок. Буга чейин кылып аткан, жазып аткан жанагындай финансылык иштери, кандайдыр бир кабыл алган чечимдери бардыгы мыйзамсыз. Сот органдарына кайрылабыз. Алар созуп келатат. Сот органдары эмне болуп баратат түшүнбөй атабыз биз. Эч кандай бир укуктук деңгээлден, укуктук талаадан чыгып кетип атышат. 10 жылдан ашык сот процесстери жүрүп аткан иштер бар. Булар аягына чыга албайт. Көз көрүнүү кылмыш көрүнүп турса дагы соттор чечим чыгара албай атат. Созуп атат ар кандай шылтоо менен. Кийинки иштерде баягы биринчи силер берген сот эмени чечип беришти да, соттор. Кайсыны? Жанагы тажрыйбасы жок деген 5 жылдык тажрыйбасы жок деп, туура эмес шайланган дегенде. Туура эмес шайланган дегенде. Аны туура чечип беришти сот. Аны чечти, өзүңөр чечкиле деп. Өзүбүз чечтик. Андан Эми ошол аткарылбай атат. ал күчүндө турат, аткарылбайт. Андан кийин дагы бир кызык нерсе, айта кетсек, айтпадыкпы жанагындай баскынчылык жол менен обондорду алып келип, спортсмен балдарды алып келип басып алып отурат деп. Ошолор 7-8 ай достук мейманканасын билебиз. Бул ачык акционердик коом, контрольный пакет акциясы профсоюздарда, ошол жерде 7-8 ай жашашты. Жоон топ аялдар, эркектер. Мейманканада жашап, анан келип тиги астынан конукту коргоп, Ооба. коргоп отурушат. Ооба. Анан булар кимдер? Ысык көлдүн ошол Асана Кумуттун айылынан келгендер. Жетөгүз курортунан келгендер, Ысык Ата курортунан келгендер. Жана бул жерде жүргөн ошол мурунку 2000-жылдардагы обон деген түзүлмөлөр кыргыздардын кулагында эле. Ошолорду чакырып алып туруп отурат. Мына ошол достук гостиницасында булар жашаган, ичкен тамагы болуп туруп, бүгүнкү күндө 10 миллион сомдун тегерегинде зыян келтирип атат. Муну ким төлөйт болобу азыр? Укук коргоо органдары чыр болуп аткан кез. Алар күнүгө жумушка келгендей келип турганда, Келип тигини коргош үчүн. тигини коргоп, эгерде мындай көмөйүңүз болсо, азыркы кезде барсаңыз, кире бериште жоон топ аялдар отурат. Сурак алат, сен кимсиң, кайка баратасың, эмне иш менен деп туруп. Күнүгө 1 жылдан бери Күнүгө. А профсоюз деген бул коомдук уюм. Ошол жанагы укугу бузулган, эмгек укуктары бузулган адамдар келип туруп, "Эй, мен ушул жерден консультация алганы келдим, жардам сурап келдим" деген адамдарды керек болсо киргизбей айдап жиберип атат. Асана Кумукка каршы сүйлөгөн кишилерге келе атса, киргизбей кет деп туруп, уртокмого калаганга чейин ушинтип атат. Эми ошол жерде Асана Кунов отурат. Асана Кунов отурат. Эч кандай мыйзамсыз, негизсиз. Ошол дагы кимдер? Ошол менен шайланган 2 орун басары бар. Закиров жана Арыков деген. Арыков дегени бандитизм, каракчылык менен соттолгон киши. Алар да отурат. Отурат орун басар болуп. А мыйзамдуу төрага Мыйзамдуу төрага кире албай жүрөт. 1 жылдан бери. 1 жылдан бери кире албай жүрөт. А киши 2 жолу келип иштегенде аракет кылды, 2 жолу сабап, кийимин тытып көчөгө сүйрөп чыгышты. Ушундай жапайшылыктар болуп атат. Тилекке каршы 1-май район аймагында жайгашканбыз. Ал 1-май ички иштер башкармалыгы тарабынан эч кандай бир алгылыктуу
киргизишүү болбой атат. Булар баары сүйлөшүп алганбы? Милиция, прокуратура, Бизде башка ой жок. сот дагы. Асан Акуновдун таасиринен чыга албай атышат булар. Ал эмне ушунчалык эле бир эмнеси, таасири эмнеде? Мен ойлойм, аялынын мандатын пайдаланып атышат булар деп. Бир депутат ошентип алат бекен. Бүткүл профсоюзду. Канча мүчө профсоюзда Кыргызстанда? Кыргызстан боюнча 750 миңдин тегерегинде профсоюздун мүчөсү бар. Мына Ошо бир адам же эки адам деп коелу, 750 миң адамдын укугун тебелеп атат. Төбөлөп атат мынакей. А милиция эчтеме кылбайт. Милиция көрүп турат. Керек болсо бир убакыт ушундай болду. Ошол тегеректеги 1-Май район участковый милициялары ошол профсоюздун ичинен кабинет алып отуруп калышты. Тигилерге баягы бирөөлөр тийбесин деп. Жанагы кирип атканда жерде отурган аялдарды, жана спортсмен балдарды кайтарып атышат. Асан Акуновду кайтарып атышат. Азыр да ошондой. Мына көрдүңүзбү? Кандай Бул эмне деген нерсе? күлө турган эмес, ыйлай турган жагдай. Үйлөй турган. Анан кийин дагы бир фактын айтып кетким келет угуучуларга. Мынакей ошентип жанагындай алып келген адамдарды ошол жерге жаткызып, тамагы менен багып, жанагында зыян келтирди. Бүгүнкү күндө мынакей ноябрь айынын аягында мынагу Аламедин районундагы Воронцовка айылынын өйдө аягында Кыргызстан деген жакшынакай санаторий бар. Жанагы Борбордогу жападан жалгыз жүрөк ооруларга ылайыкталган курорт. Мына ошол жерден көп жүрөк оорулуу адамдар барса, жакшынакай сезип, мындай дарыланып кетет. Ошол жерде почти 100 жылдан бери ошол эс алуу жай болуп келатат. Жакшынакай жашылдандырылган территория, 20 гектардын тегерегиндеги жер. Ошол жерде баягы чоң өскөн дарактар бар. Теректер, көк теректер, ак теректер, кара жыгач дарактары, дуб дарактары. Мына ноябрь айынын аягында 48 түп ошол чоң дарактарды, жакшынакай өсүп турган дарактарды кыркып салып атат. Бүгүнкү күндө мынакей азыр Аламедин райондук ички иштер башкармалыгы ошону менен алек болуп атат. Ким кыркып салып атат? Асан Акунов жиберген Экеев Шамил деген адам ошол жерде директор болуп, аны ошол жердеги азыр жергиликтүү эл көтөрүлүп атат. Бул эмне деген жорук, бул эмне деген жапайчылык? Биздин ата бабабыздын, биздин колубуз менен тигилип өстүрүлгөн дарактарды көчөдөн бирөө келип алып туруп кыркып атат деп туруп. Ал жер эле сала турган жер, ошонун көлөкөсүндө ыңгайлуу шарттар түзүлүп атат, микроклимат. Мына тилекке каршы ушундай алешендиктер, жапайчылыктар болуп атат. Бул жерде мен кичине мындай бир окшош иштер болуп атат да. Мына Вечерний Бишкек деген басма үйүн 15-жылы рейдерлик жол менен басып алган. Кийин бийлик алмашкандан кийин анын баарын соттор чечим чыгарып токтоткон, бирок эмгиче ээси Александр Ким кайра Вечерний Бишкекке келе албай жатат. Анткени жанагы сиз атап кеткен Чүй Бишкек юстиция башкармалыгы бир токтом чыгарбайт экен. Дагы бир иш, мына Акнет деген компания. Аны дагы 18-17 жылы рейдерлик жол менен, рейдерлик эмес, кийин рейдерлик деп атап, рейдерлик десе болот. Салык төлөгөн эмес деп, анын президенти Кубан Ажимудиновду 19-жылдын май айында менимче камап салган. Эмгиче сот жок, тергөө бүтпөйт, жөлө созуп, 1,5 жылдан бери адам СИЗОдо отурат. Окшош болуп атат да. Соттор чечим чыгарат, а соттун чечимин ылдыйкылар аткарбайт. Жөн эле аткарбай коет экен, и мына сага. Ал салык төлөгөн эмес дейт, бирок ал өзүнүн жеке салыгы эмес, компаниянын салыгы төлөнбөгөн болсо, ошолордуку. Анысы да туура эмес. Компаниянын акчасы бар болгон ошол кезде банк эсебинде. Ошондон төлөбөгөн болсо, албайсың ошол төлөтүп. А тигил адам эмне үчүн отурус керек? Профсоюздуку да ошондой болуп атпайбы? Соттун чечими бар, жогорку соттун чечими бар, тергөөчүлөрдүн чечими бар, а аткарылбайт. Адам 1 жылдан бери мыйзамсыз отурат, басып алып профсоюзду. Эч ким эчтеме кыла албайт экен. Президент 3 вето салып атат мыйзамга. Мен бир жерден окудум эле, 2 декабрда 3 ветону мына Садыр Жапаров 2 декабрда мындай мыйзам болбойт деп артка жиберген экен. Эмне деген коом болуп кеткен? Президенттин айтканын аткарбаса, соттордун айтканын аткарбаса, башка жетекчилердин айтканын аткарбаса, ошол иштерге прокуратура эмне үчүн кийлигишет экен? Прокуратура түздөн түз кийлигишип туруп мыйзамдуу жагына ишти чыгарыш керек. Кеч берсе, надзорный орган. Ооба. Мына жана сиздин айтканыңызга айтып коеюн. Мен эми жанагы Акнет боюнча мындай толук маалыматым жок.
мен билгенден Кыргызстанга интернет тап келген компаниялардын бирден бири ошол Акнет болчу. Ошол. Аны эми жанагындай жагдай болсо акчасын төлөтүш керек болчу. Аны тиги бала эмне үчүн отурат? Башка Анысы да дәлденген емес. миллиардтаган зыян келтирген адамдарды акчасын төлөтүп коюп чыгарып атпайбы? Ооба. Ал баланын счетунда свободно акча турса, төлөбөгөн налогун штраф менен төлөтүп кой дагы иштей берсин ал. Кыргызстанга мына жаңылык маалымат жаатындагы жаңылык тап келген, интернетте алып келген компаниянын бири мен түшүнгөндөн Акнет. Анын тилекке каршы мына биздикиде ошондой жагдай болуп атат. Биз дүйнөгө жарыя кылып атабыз. Биз укуктук мамлекетпиз деп. Укук жарым-жартылай эле аткарылып атпайбы? Калганын калып калып атпайбы? Мынакей. Мен билишимче, ошол жанагы алына турган эгер де төлөнбөй калган болсо, кайсы бир салыгы, ошол төлөнбөй калган акчаны алыш үчүн эсебинде акча болгон, бирок ошол акчанын баарын тигин камаганда кимдир бирөө бөлүп алган. Ошон үчүн эмне кыларын билбейт азыр. Профсоюзда деле ошондой болушу мүмкүн. Жанагы санаторийлерди, башка бир жана кыймылсыз мүлк деп атпайсың, анын баары энчиленип калган балким. Бир топ адамдарга, белгилүү адамдарга мүмкүн. Биз билбейбиз так. А ошол энчиленип алган адамдар көп эле депутаттар коргоп атпайбы? Ушу мыйзамды кол көтөрүп беришти да. Демек, алардын бир кызыкчылыгы бар. Ошон үчүн аларга президенттин ветосу дагы эч кандай маанеге ээ эмес болуп калып атат. Бул жерден бир кошумча айтып кетким келет. Мен жанагы профсоюз жаатындагы жаңы мыйзам долбоору боюнча мен түздөн-түз катышып жүрдүм. Жанагындай карама каршылыгы өтө көп. Конституциябызга каршы келген, эмгек кодексине каршы келген, эл аралык конвенцияларга каршы келген, дегеле профсоюздун табиятына каршы келген нерселер өтө көп болчу. Ошолорду биз айттык, мына болбойт деп туруп. Десек, макул дейт дагы, алып чыккан деле башка өстөрү калган долбоорду алып чыгат. Мен ошол баштан аяк катышып аттым. Комитеттин отурумунда, палатанын отурумунда, ошол жерде биринчи жолу ошол мыйзам кабыл алганда, жана чоң залда 36 депутат отурду. Мен эрикпей санап аттым. 36 депутат менен өткүзүп жиберишти. Бул мыйзам бузууда. Жанагы тиги жогорку кеңештин регламент жөнүндө мыйзам бар. Мыйзамды одоно түрдө бузуу. Акыркы 2-3 жолу өткөрүп атканда комитеттин отурумунда эки эле киши комитеттин мүчөлөрү кабыл алып койду. Бул эмне деген мыйзам бузуу? А канча бардыгы мүчө? Ал жерде 9-11 мүчө. 11. 11дин экөө. Экөө. Анан кийин эми анын бирөө кимдин аялы болот. Ооба, анан кийин биз айтабыз мыйзамдуулук деп. Мыйзам чыгарган уюм ушинтип мыйзам бузуп атса, кайсы мыйзам жөнүндө айтышка болот? Эми ошону силер буздуңар деп президент вето салып атса, ага да баш ийишпейт. Эми бул жерден мындай да, кыргыз эли сыйлап шайлаган президентибиз турат. Аракетти күч болуп атат, бүгүнкү күндө көрүп атабыз, угуп атабыз. Эми ошо президенттин жана айтып аткан оюн сыйлабаган депутаттар, булар кимдер анда? Элдин өкүлдөрүбү же бир асмандан түшкөн адамдар болуп калабы? Кандай деп түшүнөбүз? Эл сыйлаган, эл шайлаган депутат, президентибиз турса, анын жанагындай айткандарын булар да укпайт экен да. Мына ошо экинчи жолу вето салганда президент жазды. Мындай согласительный келишим комиссия түзүлсүн, профсоюздан, жумуш берүүчүлөрдөн, депутаттардан деп. Эч кандай комиссия түзүлгөн жок. Булар кайта эле ошо өткүзүп жиберишти. Муну кандай деп түшүнөбүз? Мына президентти тоготпогондукпу? Тоготпогондук. Президентти көзгө албагандыкпы? Эми мени таң калтырганы, депутаттар макул. Эмне үчүн прокуратура ошол мыйзамсыз иштер жасайт? Улам кайра жанагы ишти козгоп. Жанагы силерге каршы ачылган иштерди. Мен дагы эле жанагы жообумду айтмакмын. Бул жерден жанагы Асан Окуловдун аялы Молдобекованын таасиринен чыга албай атат, мандатынан. Болбосо мына дагы кошумча айтып кетели, бул мыйзам боюнча эл аралык уюмдар каршы пикирин билдирди. Өкмөт каршы пикирин билдирип атат. Ошого карабай өткөзүп жиберип атат. Эми кандай дешке болот ушундай жагдайдан? Бул мен айтар элем, мүмкүн орайыраак болсо кечирим сурайм. Жапайчылык. Эми ал жерге мыйзамды чыгарганды билген адамдар баш керек да. Анан кийин бул жерде бир үй бүлөнүн кызыкчылыгын көздөп туруп эле ушундай мыйзам алабыз дей берген бул уят нерсе да. Эми ошол үй бүлөнүн айланасында чоң бир үй бүлө бар го, аябай кызыкчылыктары чырмалашкан. Чындык, биз ошондой деп ойлойбуз. Үй бүлөнүн кызыкчылыгы бул жерде баарынан өйдө туруп калып атат. Элдин кызыкчылыгы эмес, бир үй бүлөнүн кызыкчылыгы баарынан өйдө туруп калып атат. Бул биздин бүгүнкү күндөгү нерсеге туура келбей турган жагдай. Убактыбыз биздики аяктап калыптыр. Эми
үміт кылалы кайра бары мыйзам чегине кайра келет деп. Анткени 3-чү вето деген оңой эмес го. Кандай болсо дагы. Тилекке каршы биз окуй элекпиз президенттин. Менимче президент жакшы болуш керек, мындай мыйзамды кабыл алууга болбойт деген. Мурун жиберип аткан оңдогула жанагындай комиссия түзүп макулдашып алып келгиле деп. Азыркысы менимче жарабайт деп жазган болуш керек деп менин үмүтүм бар. Ошентип үмүттөнөлү. Рахмат сизге. Бизде конокто Канат Осмонов болду. Кыргызстан профсоюздар федерациясынын коомдук башталыштагы төрагасынын орун басары жана Токой Чарба профсоюзунун төрагасы. Рахмат сизге. Рахмат сиздерге. Саламат болуңуздар.